Салам достор, биз ушул Корея жөнүндө видео жүктөгөндөн кийин бизге аябай комментарий, көп суроолор келип баштады. Суроолордун көбү ошол видеодо берилсе деле, бирок кантип барсам болот, Кореяга кантип барсам болот деген суроолор көп келет экен да. Ушуга биз кененирээк кыскача маалымат бергенбиз ал видеодо. Бул видеодо биз кененирээк маалымат берип, түшүнүктүүрөөк кылып айтып бергенге аракет кылып көрөлү азыр. Салам достор. Биз сиздерге азыр видеонун түбүнө ссылкаларды киргизип коебуз. Ошол ссылкалар боюнча кайрылып, кирип, өзүңүздөр окуп көрсөңүздөр болот. Бирок бул жерде биз дагы бир сыйра мындай өзүбүздүн тилибиз менен айтып беребиз. Мен Кыргызстандын жараны болуп эле Кореяга келе алсам болобу жөн эле? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Көп ушуну сурашат да. Биз кантип барсак болот? Силер кантип кеттиңер депчи. Кыргызстан жарандары Кореяга сөзсүз виза алып гана келиш керек. Кадамдардан биринчиси бул тил окушуңуз керек. Канчалык тилди жакшы билсеңиз, ошончолук сиздин шансыңыз көбүрөөк болот. Бизде эң кеңири тараган бул E9 виза болуп эсептелет. Бул E9 визаны биринчи алыш үчүн сиз регистрация кылышыңыз керек. Андан кийин сизди тил боюнча экзамен тапшырасыз. Экзаменден жакшы тапшырып өткөн болсоңуз, анда сиз менен контракт түзүлөт. Контракт түзүлгөндөн кийин Кореядагы завод сиз менен онлайн отуруп интервью өткөрөт, андан да өтүшүңүз керек. То есть ушундай өзүнүн этаптары бар, этаптардын баарынан өтүшүңүз керек болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, E9 виза боюнча келиш үчүн сиз сөзсүз түрдө Кыргызстандын жараны болушуңуз керек. Эгерде сиз Россиянын жараны болуп E9 виза менен келем десе, анда болбойт, кетпейт ал. Жана Кыргызстанга барып гана катыша алса, Россияда туруп E9 визасын алганга мүмкүнчүлүк жок. Кыргызстанга барыш керек, Кыргызстандын жараны болуш керек. Бирок бул жерде жашынан ограничение бар. 39 жашка чейин гана Кыргызстандын жарандары келсе болот. Ушу менен келип иштеген бул жерде кыргызстанддар аябай көп экен да, заводдордон көрдүм. 18 жаштан 39 жашка чейин болуш керек. Экзамен жылына бир эле жолу гана болот. Апрель айларында регистрация болот. Май, июнь айларынын аралыгында экзамен өзү болот. Жайдын аягында уже результат чыгып калат. Ошондуктан тилди жакшыраак окуңуз, бир жылда бир гана шанс болушу мүмкүн. Migrant.kg сайты бул. Биринчи эле ичинде байланыштарга киребиз. Бул жерде бардык адрестер жайгашкан. Мынакей Бишкек шаары боюнча, Ош шаары боюнча телефондору да бар, офисинин адреси да бар. Бул жер Бишкектики. Андан ары кызматтарга киребиз. Чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча өлкөлөрдү тандайбыз. Бул жерде башка өлкөлөр да бар, Европа өлкөлөрү да бар, Турция бар, Япония бар, жана Египет да бар экен. Биз Кореяга киребиз. Кореянын ичинде мына ошол Корея тууралуу маалыматтар. Бул жер дегенди басабыз, ичинде мына эрежелери жазылган. Канча жаштан башталат, канча жашка чейин, жумуш тартиби жөнүндө, тестирүүлөө жөнүндө. Тестирүүлөө мына 2 бөлүмдөн турат экен. 20 суроо 50 мүнөткө созулат экен. Окуу 30 мүнөт, аудирование 20 мүнөт. Ошол эрежелерин карап көрсөңүздөр болот. Бул жерде тестирүүлөөнүн убактысын карайбыз, кайсы маалда болот. Мынакей Бишкек шаары боюнча, Ош шаары боюнча EPS топик деп аталат. Бир жылда бир эле жолу гана болот. Мынакей 26 апрелде тестке регистрация, майда тест болот. Жайда аягында натыйжасы чыгып калат. Зарплаталар тууралуу айта турган болсок, зарплаталар дагы контракт түзүлүп атканда билинет. Сизге канча айлык төлөйт? 1 миллион 700 миң вондон жогору и 3 миллионго чейин. 3 миллионго чейин. Ошол минималдуу 1 миллион 700дөн башталат, анан ошондон жогору.
заводдордагы ар кандай жумуш кылам деген болсоңуздар, бул жакта заводдордун түрлөрү көп. Ар кандай жумуштарга туура келесиз. Жакшы чоң заводдорго туура келе турган болсоңуз, ал жерде тамак аш дагы абдан даамдуу болот. И сизге жатакана бериши мүмкүн. Кээ бир заводдор бар, иштери оорураак болушу мүмкүн. И жатакананы өзүңөрдүн эсебиңерден же болбосо айыбыңыздардан кармап алышы мүмкүн. Дагы эң кеңинен тараган бир визанын түрү бар экен. Бул жерде кыргыздар көп учураттык. Виза бизнес виза болуп айтылат экен. Ушул менен көбүнчө келишет экен да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бизнес визаны алыш үчүн кыргыз жарандары Кореянын экономикасына инвестиция кылыш керек. Бул бир аз татаалаак, анан көбүрөөк сумма керек болот. Мен билишимче бул жерде 100 миллион вон инвестиция кылыш керек болот. Бул жак Кореядан анан фирма ачып, компания ачып, аны иштетиш керек болот. Бирок ошол инвестиция кылган акчанын 50%-ын кайра алып, Кореянын ичинде иштетсе болот. Сомго которгону примерно 6,5 миллион сом болот экен. Ошол менен көбүнчө машина менен бизнес кылышат экен. Эгер сиз Россиянын жараны болсоңуз да, бул жака келгенге мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн эмне кылыш керек, айтып берсеңиз. Эгерде сиз жарандыгыңыз Россияныкы болсо, анда сиз тур виза менен келсеңиз болот. Бул деген кета деп коет, электронный виза. Бунун жеңил жери, жакшы жери бул онлайн гана данныйларыңызды киргизип толтурасыз и ишиңиз онлайн гана бүтөт. Результатын да ошо онлайн эле көрүп билип алсаңыз болот. Анан ошол кагаздардын, данныйлардын негизинде анан Кореяга келе берсеңиз болот. Бирок Кореяга келгенден кийин сизге 3 ай гана мөөнөт уруксат берилет, 3 ай гана легалдуу жүрүшүңүз мүмкүн. Бирок жумушка кирип иштөөгө тыюу салынат. Бирок 3 ай өткөндөн кийин ушул жерде калып кетип 10 жылдап ушул жашагандар бар экен, нелегальныйчы. Ошентип эле жашап иш кылса болот да. Бирок закондуу түргө кирбейт бул. Бирок биз андайды совет бербейбиз. Биз жөн гана ушундай жолдорун гана айтып беребиз. Ушинтип келгендер да жок эмес, келип 3 айдан кийин мөөнөт өтүп кеткенден кийин дагы жүрө беришет. Бул уже легалдуу эмес болуп калат. Бирок ар ким өзүнүн ырыскысын таап жеп жүргөндөр да бар. Бул жака, например, келди да, Кыргызстандан учуп келди. Келип эле анан квартираны кантип табат? Ушундан көбү сурашат да. Келип эле кантип табам бул жерден квартираны депчи, мен таанышы жок, келди, уже конду. Кандай жолдору бар, айтып берсеңиз, кантип квартирасын эдептешет? Көп адам биринчиден эле бул жака эч кимди тааныбайм, кантип келем, кантип квартира табам деген ушундай суроолор көп болот экен. Бул жерде коркуштун кереги жок. Кыргыздар көп. Бул жакта ар кандай группалар бар. Группалардан жумушту да тапса болот, жатакананы да тапса болот. Бардык сизге эмне керек болсо ошонун баарын ушул группалар аркылуу тапсаңыз болот. Мындайча айтканда таанышын деле кереги жок. Бул жака келгенден кийин баары уже жолго салынган. Бул жерде келгенден кийин ушул квартира сдавать эткен, атайын Будансан деп коет. Ошондой офистер бар. Ошого кайрылып, квартиранын сизге кандай суммасы, кандай туура келет, залогтору канча, бул жерде залог обязательно берилет. 6 айга контракт түзүлөт. Анан көрсөтөт несколько квартира. Анан өзүңүзгө, чөнтөгүңүзгө туура келгенин, өзүңүзгө жакканын тандап аласыз. Залогтор тууралуу айтып коеюнбу? Залогтор 300 миң вондан жогору болот. 10 миллион, 15 миллионго чейин жетиши мүмкүн. Квартплатанын өзүнүн баасы 300 миң вондон жогору турат. Бул бир комнат квартира үчүн. Дагы суроолордун көбү, сиздер кайсы виза менен кеттиңер беле, ошол E9 менен кеттиңер беле, контракт түзүп кеттиңер беле, тил үйрөнүп кеттиңер беле деп суроо беришет да. Биздин визаны айтып кете турган болсок, мен F4 деген виза менен келгем. Бул виза ошол этникалык корейстерге берилет.
Мен тайынем этническая кореянка болгон үчүн ошонун документтерин чогултуп, мен ушул жерде жашап иштегенге мүмкүнчүлүгүм бар. Анан үй бүлөм дагы чакырып алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Биз ошол виза менен келгенбиз. Султандын визасы болсо, балдар экөөнүкү F1 деген виза. F1 бул гостевая виза. Иштегенге, официалдуу түрдө иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол гости болуп жашап жүргөнгө уруксат бар. Анан дагы бирөө суроо жазыптыр да, бул жерде медицина кандай, кымбатпы деп ушул жерде айтып берсеңиз. Медицина бул жакта кымбат эле. Эгерде сиз легалдуу түрдө бул жакта жүргөн болсоңуз, сиз анда медицинская страховка төлөйсүз ай сайын. Бул бир адамга 140-150 миң вон болуп эсептелет. Бардык медицина 70%га чейин арзандатылышы мүмкүн. Ошондо легалдуу жүргөн болсоңуз кымбат эмес, эгерде сиз нелегал болсоңуз аябай эле кымбат медицина. Бирок качествосы аябай жакшы. Мисалы айтсак, биз биринчи келгенде страховка төлөйт болчубуз, анан кичинекей балабыздын тиши ооруп калып, анан страховкасы жок эле стоматологический клиникага барышка туура келип калды. Ошондо эки тишти лечение кылып, коронка койдук. Канча болду эки тиштин акчасы? Эки тишке 650 миң вон болду. Эгер страховкасы жок болсо, анда эки тиштин баасы ушунча болот. Эгер страховка болсо, анда 70%га чейин арзандатуу болот. Анан аптекаларда дагы, дары-дармекке дагы ушундай 70%га арзандатуу болот. Виза алууну келип алыш керек да. Анан келгенден кийин калгандарын ишти, квартиранын баарын тапса болот. Ошол эң чоң эле проблемалардын бири бул виза аштырып келиш да. Анан иш жөнүндө айта турган болсок, иш оңой эмес, жеңил эмес. Ар кандай да, бирок салыштырмалуу жеңил эмес. Анан канча каражат кетет биринчи келип иш табып, пока ушинтип жашаганыңачы. Акчаңыз канчалык көп болсо, ошончолук жакшы. Бул минимум чөнтөгүңүздө жок дегенде билеттен тышкары канча болуш керек? Негизи кайсыл жерге барса деле канчалык акча көп болсо запаста ошончолук жакшы. Эми орточо эсепте $1000 болсо жакшы болот. Себеби квартирага, тамак ашка, нары бери басканга и майда чүйдө расходдор болот сөзсүз. Келип эле квартира снимать эткенде туура келет. Залог бул жерде обязательно берилет. Залог и плюс квартира. Свет, анан газ, суу, ушул майда чүйдө нерселерге. Анан кашевон деп коет, кашевондорду деле жашаса болот. Күнүмдүкчү, например, күнүмкүсүн төлөйсүң, бирок залог бербей жашайсың да. Ошондой эле варианттары бар. Эми толтура да. Эгерде Кореяга келе турган ниетиңер, планыңар болсо, анда эч коркпостон ишке ашыра бериңиздер. Эң негизгиси тилди үйрөнө бериңиздер. Калганын этап менен жасасаңыздар болот. Баарыңарга ийгилик.